систа такса өтөтөс дейт. Анан мен аба менен базайымбы дейм да. Мен урган эмесмин, тескерисинче ошол мойнун аркамда жолу уруп өтүргем. Каргышка калып калдың Таш Жайнар деп. Буну өлтүрүп түндүк түштүк өмүр бою согуш токтобойт деп. 7-классыман бери соған техника менен алектенем да. Андан болсо онго тийип уруп сабаган, анан минтти, анан өлтүрдү, анан каргышка калды. Асты 200 тоннага чейин жетип отурат. Анан жөн эле бейик күнөө боло бербесин деп айтам да. Живой көргөнүмө кубанычтамын дейт. Аны өлдү деп уктуң беле дейт да. Жасадым көп нерсе, көп иштерди кылдык. Учурунда жаш болдук, жаңылдык. Туура эмес иштерди кылып алдык. Онок менен ошо 7 спичканы жыйнаттым, талдым. Кечкисин түнкү салкында таксиге чыгабыз. Барар жерибиз ошо 2 метр жер да. Мен өкүнгөнүм ошо бир гана нерсе да ошол. Ошол учурда эмнеге биздин мамлекет жетекчиси ушундай калбайт депчи. Кудай таалам берген өнөрдү акчага саткан болуп каласың. Жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары, өзүңүздөр жакшы билгендей эле бул Жылдыз тайм рубрикасы. Бүгүн дагы өзгөчө сонун агайыбыз менен маектешип алдында турабыз. Бул эфирге чейин күлдүк, чыргадык. Эми бүгүнкү эфирибиз дагы ушундай шаңдуу маанайда өтөт деген ишеничтебиз. Бүгүн менде конокто баардыгыбызга белгилүү мыкты Кыргызстан жигиттеринин сап башында турган Таш Жайнар агабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Нурлан ага, куш келипсиз. Келип калдык. Студиябыздан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Бүгүн буюрса бүгүнкү күндө эмне болуп алектенип жатасыз? Баягы белгилүү адамдын жашоосу азыр кандай нукка өзгөрдү? Деги эле ушул боюнча дагы кеп кылабыз агай. Анан элдин кызыккан суроолоруна да анча мынча жооп алып берели. Алгач бүгүнкү күндө эмне менен алектенип жатасыз? Эшикте аптаптуу ысык болуп жаткан учур. Келиңиз, келинчен отуралы. Жакшы, чоң рахмат. Биринчиден ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушул учурда ушул студияңыздарга чакырып, бизге съемкага келип бериңиз деп абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күндө эмне? Күндөгүдөй эле да. Жалган жашоодо эртең менен турасың, кечки оокат тирилик. Күндөгү нерсе кайталана берет да. Машиналарды оңдоп атасыз. Ооба. Оңдогонун оңдойбуз. Чачканын чачабыз. Жазаганын жазалат, жазалбаганын металлон корготобуз кытайларга. Ошол. Дагы эмне десем? Кечкисин түнкү салкында таксиге чыгабыз. Таксиге өтүп чыксаң, Таш Жайнар эке систа такса өтөтөс дейт. Анан мен аба менен базайымбы дейм да. Окаттын эч уяты жок да. А так күндөгү эле нерсе кайталанат да, чындап айтканда. Жалган жашоонун агымы менен кээде урулбай согулбай койбойбуз. Анан кээде отуруп ойлонуп каласызбы, жаш кезимде ушул нерсени туура эмес кылып коюптурмун. Эгерде жаш кезимде балким чоңураак окуу жайга окусам, азыр машина оңдобой, өзүңүз айтмакчы, аламдын жанында отурмак белем деген. Жок, мен өкүнбөйм. Эмне кичинекей жаш кезимде мен эки нерсени, эки кесипти тандагам да. Биринчиси врач болууну, дарыгер болууну, экинчиси милиционер болууну каалабам да. Бирок тилекке каршы экөөнө тең максатыма жете албадым. Себеп дегенде ал кезде мединститутка тапшырыш үчүн укмуш көптөгөн акчалар керек эле. Структура милиция болушка ден соолук туура келбей калды да. Анткени 11 класста окуп жүргөндө 35 жыл болду. Бир бөлөктү алып ташташкан, ошо менен медкомиссиядан өтүшпөй калды да. Анан бирок дагы эч нерсе өкүнбөйм. Анткени эң биринчи ошо техника 7-классыман бери
Soğan техника менен алектенем да. Ошол кезде колхоз учурунда машина тракторлорду оңдоп биздин айылда немистер көп жашайт эле. Анан эмнеге булар жасаган нерсени биз жасай албайбыз деп өзүм суроо берет элем да. Дейвис Володя, Штенгауэр Виталик деген эки дос балам бар эле. Ошолорду ээрчип техникага абдан кызыгат элем. Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө ошол учурдагы үйрөнгөн нерсем бар. Бүгүнкү күндө тирлик кылып, нан таап, балдарым үй бүлөм багып атам деп айтам да. Бир бөөрүңүздү алдыргандан кийин, мисалы үчүн бир наркоз жеген адам кадимкидей алсыз болуп калат, унутчаак болуп калат. Анан сиз бир бөөрүңүз жок, кантип өзүңүздүн атыңызга жете алдыңыз? Ооба, Кайман ошо атыңызга? бир бөлөктү операция кылып алып таштаганда 8 саат операция жасашкан. 11 жыл диетада отурдум. Жалаң куру суу менен, чындап айтканда. Дарыгерлер ошо оор салмак көтөргөнгө болбойт деп тыюу салган эле. 21 килограммдан ашык көтөргөнгө болбойт деп. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, Кудайдын кудурети, Алланын амери аста 200 тоннага чейин жетип отурат. Агай, анан азыркы учурда кандай болуп жатат негизи эле? Бул өзүңүз айтып калбадыңызбы? Бул күч бир учурда эле болобу же азыркы учурда деле ошол нерсени жоготпой элесизби? Жакшы суроо, таңдара. Көптөгөн көрөрмандар, ошо көрүп учурашкан адамдар бар эле сурай берет да. Илхом келгенде эле жасайсызбы, жок, атайын тренировка машыгасызбы деп, жок. Андай эч кандай болгон эмес, машыгуу болгон эмес, болбойт дагы. Илхом келгенде эле эмес, Кудай таалам берген өнөрдү Кудай таалам өзү алат деп айтам да. Чындап айтканда, башка адамдар эмес, мен өзүм башында өзүм деле таң каларлык болом да. Чын эле кылып көрбөгөн нерселерди ошо кылып жасап көрсөткөндөн кийин Кудайга шүгүр болду, ошо айткан нерсемди аткардым дейм да. Анткени Алла Таала ошол жолго салып атат деп ойлойм да. Бул нерсеңиз кичинекей кезиңизде жок болчу да, анан кийин эле пайда болду мисалга. Ооба. Бул өнөр, бул касиет ошо 2011 жылы 5 май күнү Манас атабыз Бакай Кыдыр ата чүкөгө кирип, Оминде батазын берип, кыргыз бул Манастын урпактары, кыргыз дүйнө жүзүнө үлгү жана күзгү болуш керек. Өзүң эле чектелбестен 40 эр азамат 40 сорун топтоосунда бата берди. Ошону менен эле эртеси күнү 6-май күнү эч нерсе жок. Бардык өнөрлөр ошо эл астына өзүнөн өзү чыгып кете берди. Ушинтип айткандарды таң калам да, азыр мен да ошентип ойлогомдай, Аянберди болуш керек деген нерсечи. Биз Манас атабыздын баягы сүрөттөрүн көргөнүбүз менен, бирок ал кишинин кандай экенин билбейбиз да. Бирок ошо түшүңүздү толук айтып берсеңиз баягы. Кандай көрдүңүз? Эми баарыбызга маалым болгондой эле, ошо кадимки сиз айтып аткандай эле сүрөттөгү көргөндөгүдөй эле ошол мисалы эстеликтер сүрөттөр ушундай эле неме сөйлөкөт да. Эч немеси жок. Эч сыры жок. Түшүңүзгө кирди, Аянберди ойгондуңуз. Ойгондон кийин алгачкы кадам эмне менен башталды? Алгачкы кадам ошо келинчегим экөөбүз паркта жүрөт элек. Анан ошо паркта эки бала чыйратып аткан экен. Анан мелдешип атабыз деп атат. Давай мен да кошулам, мен да атам дедим. Анан тамашалап келинчегим күлдү. Армияга барбасаң, өмүрү мынтык кармабасаң, сен мынтык кантип атасың деп. Там буюрса дедим. Анан ошону менен 2000 сом, 700 сомдон чыгардык. 2000 сомду ортого койдук. Конго ким утса, байга ошонуку 2000 сом деп. Анан 10 октон алдык да, 10 ок менен ошо Шеренкенин талын атабыз дедик, чийди. 10 ок менен ошо 7 спичканын чийин аттым, талын. Ошону менен 2000 сомду утуп алдым. Анан ошону менен эле элдер үйүлө баштады. Анан дагы эмне кыла аласың деди. Анан пожалуйста, мынтип карасам бир бала турган экен, атын ким десе Медер деди. Салмагың канча килограмм десем 61 кило деди. Анан
бел кур менен байлап туруп, тиштеп, тиш менен көтөрүп, через мостик көтөрүп чаба аласыңбы деди. Ошону көтөрөм дедим. Келинчегим менен кылып жүргендей кылып эле сүйлөп атасың го, кыла албасаң эмне болот, уят болосуң. Өрөң ооруйт, көтөрбөсүң. Же көтөрөм дедим. Ошол жерден жаткызтырып, тиштеп көтөрдүк. Анан уже мен элдер, адамдар абдан көп болуп кетти. Анан кийин эле Музурман деген бир менден кичүү бала экен. Боюңузун айдап келип калды. Аны Нурлан аке, мен машинамды сүйрөбөйсүм тиш менен деди. Ошончо элдин астында ошентип айтты да. Анан баягы намыс да баары бир. Анан эле Бузя деп коет эле да, кыска. Бузя, эгер сүйрөп кетсем буюңуну бересиңби дедим. Десем эле элдин баары ой өзүчө түшүп эле неме болуп калды бир малайдын. Эми бекер дебейм, эми баазында айтпайм деди, эгер сүйрөп кетсең, качан акчаңыз болгондо бересиз деп койду. Болду, элдер ызы-чуу кол чаап, анан арканы алып келишти. Байлап туруп ошондо буюңду 87 метрге чуркагымча сүйрөп кеттим. Ошону менен 9-майда зам губернатор чалды. Парадта ушундай концерттик программага элдер суранып атат, ушундай концерттик программа сценарийге кошуп койдук эле, келип көрсөтүп бериңиз деп, анан ошол жерден площадьтан келди. Анан негизи 3 машина сүйрөп көрөм деп, 1 машинаны оңой эле сүйрөдүм. Анан канча машина кылабыз дегенде 3 машина дедим. Анан кийин 4 кылалы деди, макул. Анан 5 кылабыз деп, 5-чи машина жок, баягы гаилер отцепление алсам. Болду 5 болсо 5-ден кийин гаишниктердин патрульный машинасын алып келип 5-чисин кылышты. Ошону менен Кудайдын кудурети менде ошо 5-ден тең сүйрөп кеттик. Анан ошол жерден элдин астынан алып чыгып эле ошо бата беришип, аксакалдар. Улан Абдрахманов деген жигит бар эле, Азаттыкта иштейт эле, журналист. Анан Даван газетасынын редактору Мира Сейдикеримова деген бар эле, ошол экөө келип алып баруучулар да. Анан ошол жерден келип сени Чыңгыз Айтматовдун повестинен Таш-Чайнар деп атап коелу дешип, ошол жерден элге аксакалдар оймейн деп атасы ошо Таш-Чайнар деп эле койгон. Анан агай дөөлөт бир келет да башыңачы. Дөөлөтчү. Аябай бир учурда жылдызың жанып турганда көп нерсеге жетишүү мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошол дөөлөттү кармап калалым дейсизби? Дөөлөт бир келет деп ата, бир эмес. Бир келет же 3 келет дейт. Кудай таалам көп эле нерсени берет да мага. Анга чейин деле устачылык жайымда, темир дөөт деп коет. Бул мен иштебеген жумуш калган жок го дейм. Көп нерсени жасадым, көп иштерди кылдык. Кудайым бере берет, чексиз эле бере берет. Просто ошо убагында учурунда жаш болдук, жаңылдык, туура эмес иштерди кылып алдык, ошо туура неме кыла албай. Анан баары бир Кудай таалам берерин унутпайт да, бере берет экен да. Кудай буйрса, бере берет. Анан агай негизи эле ушул айтып калбадыңызбы, туура эмес иш кылып алдык депчи. Анан ар бир берген маектин алдында эле сизди каргышка калып калдың Таш-Чайнар дегендерди угуп калып. Туура суроо бериңиз да. Көптөр эле айта берет да, каргышка калып калган деп. Эми каргышка калып калганда эми биздин 2006 апрель 2010-жылы Таласта болуп өткөн каргашалуу окуяда, революцияда көп ошону сынга алыша берет да. Таш-Чайнар раматылык Молдомусо оңгой тийип уруп сабаган, анан минтти, анан өлтүрдү, анан каргышка калды, анан ошонун кесепети урут. Мен айтар элем да, Кудайдын астында күнөөкөр болбогула депчи. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу бир туугандар, билип билбей жөн эле сүйлөй бербеш керек да. Тескерисинче, ал биздин генералыбызды мен уруп сабабак түгүл, ошол жерден элдер азабыз деп мойнуна аркан салып флагшток илип койгондо, ошо элдин астына чыгып, мен наоборот тескерисинче айткан элем. Буну өлтүрбөйлү, өлтүрсөңүз түндүк түштүк өмүр бою согуш токтобойт деп. Анан ошо мойнуна байланган арканды бир тартсам жулунбайт, экинчи тартканда жулунуп кетти да. Анан раматылык эми жер жамандап барбасын. Действительно мыкты генерал болчу, бирок мен урган эмесмин, тескерисинче ошол мойнуна арканды жулуп уруп бүтүргем. Анан биздин
ошо жанагы комментарийлерди, эфирлерди көргөндөр, комментарий жазгандар айтат элем да, билип билбей эч нерсе айтпагыла. Албетте, бул жалган дүйнөдө ар бир адам өзүнүн кылган ишибизге жооп беребиз. Анан жөн эле бейкүнөө боло бербесин деп айтам да. Билип билбей эле бир нерсени миткен, анткен деп менин жанымда туруп көрүп тургандай сүйлөшөт да. А так действительно мыкты генерал болчу. Өзүнө достойно, анткени ошол жерде канча деген сотрудниктер чыгарбай элдин астына өзү чыккан. Арбагы ыраазы болсун. Жайын жаннаттан берсин. Ушул нерсенин жообун мурда дагы бергенсизби, агай? Ооба, Азаттыкка мен бергенде ошо 3 күн сүйлөтүп бердирген эле ошол кезде. Адан бери неме эмес, бирок эл оозунда элек жок деп коет, элдин оозун кемитет. Баягы бүгүнкү күндө биздин заманга жараша мен ушундай деп айтам да, түшүнүп турса дагы түшүнбөгөн киши болуш бир поста да. Түшүнүп турса деле, билип турса деле билмексен болуп калат. Түшүнүп турса түшүнбөгөн киши болуп калат дейм да. Бирок эми мен мынтип ойлойм да. Жаман айтабы, жакшы айтабы мен жөнүндө. Ар бир адам өзүнүн айтканына, кылганына, сүйлөгөнүнө жооп берет деп айтам да. Бирок жаман айтабы, жаман сөз кылабы, жакшы сөз кылабы, мен ойлойм, ошо коомдо кандайдыр бир кызыктуу бир нерсем бар болуш керек деп. Ошо анткени жаман айтса дагы кабыл алам, жакшы кабыл алам, жакшы айтса дагы жакшы кабыл алам да. Ар бир нерсеге түшүнө билиш керек деп айтам да. Агай, сиздин күчтүүлүгүңүздү, ушундай бир тайманбастыгыңызды пайдалангандар болгонбу агай? Мен күчтүүмүн деп айта албайм. Бир гана Алла Таалага таандык, Алла Таала күчтүү. Алланын кудурети менен, Алланын амири менен. Болбосо менен да здоровый, албетте, булчуңда мындай качаться этилгендер деле жүрбөйбү? Жасасак, көрсөтсө ошолор деле жасап көрсөтө бербейт эле. Бул Кудайдын берген бир туаса талант деп айтам да. Бир учурда сиз экөөбүз дагы маектешкенде ушул ден соолугуңузга байланыштуу маселе болуп аткандарын айтып калдыңыз эле. Ал жагыңыз кандай болуп атат? Ден соолук жакшы азыр бүгүнкү күндө. Чындап келгенде биринчиден дагы айтып кетем, ошо Алла Тааланын буйругу менен ошол учурда кол сунуп жардам көрсөткөн жалпы кыргыз элибизге, журтубузга ыраазычылык билдирип айтам. Ошондой эле Рустам, Дастан, Кайрат, Элдос деген 4 азаматыбыз бар. Жалпы ошо ооруп жатып калган учурда 3 жыл бою ошо дары-дармек эмне кылган болсо, ошолор жардам берди. Дагы деле бүгүнкү күндө эле жардам берип келатат да азаматтар. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, эл катары басып, чуркап, күндүз машиналар жасайбыз. Паровое отопление заказ кылгандар болсо, аларды жасайбыз. Эмне орусча айтат го, лишь бы товар инабар деп. Чуркамаган бош убакта таксиге чыгабыз. Жакшы. Агай, негизи эле ушул жумуш үстүндө жүргөн учуруңуздагы кызыктар менен бөлүшсөңүз, анткени баардык эле интернет тармагынан көрүп жүрүп эле деп таң калып эле бир маалда такси кызматынан сизди көрүп калганда. Ооба. Таксиге чыккандан кийин түшкөн адамдар тааныйт, учурашат. Ой, байке сизсизби дейт. Ооба. Анан кээ бир айтат да, живой көргөнүмө кубанычтамын дейт. Анда өлдү деп уктуң беле дейт. Кээ клиенттер ошо машинага отуруп атканда мындай бир настроение жок чөт да. Көрөсүң да карап билип. Отурат, баягы жумуш иштен кийин чарчап келген болот, же кандайдыр бирөө менен урушуп настроение жоктур болот да. Анан бул такси кызматында кылыш элдин маанайын көтөрүш да. Эл менен баарлашыпчы. Анан отурганда эле тамашалап сүйлөп баштайм да. Эмне настроениеңиз жок? Эртең кредит төбөйсүзбү деп коем да. Кээ бирөө баягы кредит жактар чоочуп кетет да. Ой, жок, кредиттен Кудай сактасын деп. Анан кээ бирлери болсо жооп берет. Кече мурдагы эле төккөм деп. Анан баягы күлүп неме кылышат да. Анан күзгүдөн караганан айтам да, жүзүңүзгө жылмай күлгөн жарашат экен десем, анан болду, ошону менен баарлашып сүйлөшүп неме болуп калышат да. Көңүлдөрү көтөрүлүп калышат да. Сүрөткө түшүп алалы дейт. Ладно, эми ал немени жеткичтиң, клиентти жеткичтиң, токтоттуң, сүрөткө түшөсүң.
Машинаны айдап баратканда светофорго токтоп калсаң ошо салам алейкум дейт, алейкум ассалам. Сүрөткө чыгып болбойлу дейт да. Өзүң машина айдап баратсың, менен кантип сүрөткө чыгасың өздөрүң мындай. Алар деле чын сөзбөттө баягы ар бир адамдын өзүнүн көрмөнү бар да. Балким ошо көрө калып эле сүйүнүп кетип ошону айтып береби дейсиң. Болбосо машина мен бу жерде токтотсом жанымда турат да, андай сүрөткө чыга болбойт дейт. Кантип чыгат? Ойлоп көрсөң мына немелери башка да. А так элдин кызматында. Сон атактуулуктун кээде зыянына тийип калабы? Президентиң болобу, жылдыз болосуңбу, көчөдөгү бомж болобу, Кудайдын астында баарыбыз бир пендебиз деп айтам. Барар жерибиз бул ошо 2 метр жер да. Менде андай сезим жок да. Ой, мен интип ана даже вот кече эле бир ошо окуя болду. Таксиге отурду бир бала менен учукпай эле кетип аткан. Бир бала байке суроо берсем болобу дейт. Ооба десем, ташыйнарсызбы дейт. Ооба десем, сиз да такси өтөт этесизби дейт. Анан мен аба менен учайынбы дедим да. Угат эмне сүрөтү жок ал немеде тириликте. Анан Кудайдын астында баарыбыз бир пендебиз деп айтам. Андай жылдыздуулук жок чын. Даже мен балдарымды дагы, азыр бүгүнкү күндө шакирттеримди да айтам да. Эч качан текеберленбегиле депчи. Биздин колубуздан эч бала келбейт. Баары Алла Таала пешенеге эмне жазган болсо ошодон келип улам баардыгы ордорду менен болот да. Мен деп эч качан көкүрөк какпагыла дейм. Анткени шариятта айтылганда пендем канчалык даражаң көтөрүлбөсүн бутуңдун учун кара дейт. Канчалык пас болсоң, ошончолук ырыскы береке берем дейт да. Анан бар мен биз эле жанагы ар бир адамдын өзүнүн көрмөнү бар дедимби? Биз эле өзү жактырган көрмөнү, баягы өзүнүн жактырган жылдызын көрүп калса сүрөткө чыгып алса, кээ бир шашат го мен убактым жок депчи. Кээ бирлер чындап келгенде ошо иштебеген сааттарды көрсөтүп алат да. Мен эч кандай убактым жок деп түшүп кой, нары эчтеке болбойт да. Ал анткени ошол адамдын көрмөнү, ошону колдоп жүрөт, коштоп жүрөт чындап айтканда. Ал башка бирөөгө жеткизет, анын эч немеси жок, мисалы адам менен адам дейт да. Ошон үчүн жылдыз оору менен ооругандарды айтат элем да. Оорубагыла. Сыртка Кыргызстандын атын чыгарган адам катары сизге эмне мамлекет тарабынан кандайдыр бир акча төлөнөбү азыр? Сырт тараптарга ошо Европага чыкканда мисалы бүгүнкү күндө айтып кетер элем да, ошо бүгүнкү күндөгү биздин бийлик жетекчилери мынакей урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичке окшогон бийликтеги жетекчилер болгондо Ошол учурда абдан сонун колдоо көрсөтмөк да. Бүгүнкү күндө мына мыкты деген кандай нерселерди колдоо көрсөтүп, сонун нерселерди жасап атат. Мен өкүнгөнүм ошо бир гана нерсе да ошол. Ошол учурда эмнеге биздин мамлекет жетекчилери ушундай калбайт депчи, карашпайт, колдобойт деп. Мен бир нерсе айтсам, азыр мындай башкача да. Мисалы биз кыргыздарга эч нерсе кызык эмес деп ойлойм да. Мисалы ошол чет өлкөгө чыкканда, ой, моундай адам экен, монтип башы менен мыккак тереже болсо, тиш менен мык suuruudu деп мындай кызыктуу кылып көрүшүп, внимательно отуруп көрүшөт экен да. А бизде кыргыздарга айтсаң, баягы таш чайнар да башы менен мык кагып атат. Кележе да эртең баш ооруйт деп ушундай неме кылып көрүп отурса да ушундай бир неме менен ой менен айтышат да. Жаман жагын кошот. Анан тиш менен мыктап suuruп көрсөтсө, нан чайнай албай атам, таш чайнар тиши менен мык чайнап атат деп. Эртең азабын тартат деп. Бирок бизде ата бабаларда айтылган укура сөздөрдү жана так айтылган деп айтам да. Тишиң барда таш чайна, тишиң жокто аш кайда деп. Так что, урматтуу көрөрмандар, тишиңиздер барда чайнап калыңыздар. Тамаша. Анан чын эле, бирок толтура учурлар болгон. Ой, таш чайнар эмне болуп калыптыр, мен деле сүйрөйм деп ошо тойдон баягы ичимдик ичип алып, кызыгып алып, анан машиналарды байлап, антип аркандан тиштеп алып, 4 кашка тиши жулунуп кетип, эртеси күнү бар 4000ден бар тиш салдыргандар да болгон. Сиздер ошо Европага чыгып аткан учурда мындай колдоо көрдүңүздөр беле? Жок, ошо Европага чыкканда Украинага чакыруу келди.
Ошол учурда бир чиновник эч кандай кол сунган жок. Бир гана Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков каржылады. Бардыгын. 6 ай бою ошол Киевде жашадык. Конкурс башталгандан баштап, ошо Теледор СТВ телеканалынан бүткөнчө ошо 6 ай убакыт болду. Барып келген убактарыбыз болду. Ошол жакта жашадык. Анан ошо Украинанын СТВ телеканалы келип бул жактан документальный фильм тасма кылып тартып кетишти. 10 күн жүрдү. Ошо человек феномен деп тартып кетишти да. Ошондо Карганбек Самаков каржылады. Дагы ушул учурдан пайдаланып айтып кетсем болот. Ошондо айтып менен сизге окшогон бир 100 азамат болсо, таланты бар, таанышы жок деген бизде таланттуулар толтура. Ошолорду алып чыксак болот деп. Ыраазычылык Карганбек эке. Мисалы үчүн сиз ошол өнөрүңүз менен элге таанылып, баары бир адамдын күчү көп нерсеге жетпейт да, анан сизге деле мына жол көрсөтүп, сизге мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда, продюсер болгон кишилер ким эле? Башта алгач жаңы таштенер болуп чыгып келатканда ошо айтып атпаймынбы? Улан Абдрахманов и Максат Чекиев деген досум бар болчу. Ошол экөө көптөп чуркап көп мээнет кылышты да. Анан мен өзүм мындай кызыга бербейм да. Өзүңүздү чыгарганда. Бул өнөр мен эгерде бул өнөрдөчү өзүм бир машыгып жетишкен ийгилигим болсо, мен анда пайдаланат элем деп айтам да. Сиз берген суроого ылайыктуу кылып туруп айтайын. Ошо акча кылып, карьера кылып, ошону акча топтош максат кылат белем деп ойлойм да. Эмне үчүн аны кылган жокмун мен? Даже ошол Улан Абдрахманов менен Максат Чакиевке ошо досума да айтып аттым, продюсер. Жок. Эгер мен машыгып жетишкен ийгилигим болсо, мен муну ошондой жасайт элем да. Бирок бул өнөр ошо бул касиетти түшкө аян берип, омийине батасын берип аткандан кийин акчага Кудай таалам берген өнөрдү акчага саткан болуп каласың деп айтам да. Анткени бизде кыргызда өзү ушундай экен да. Адамды тирүүндө барктап биле албайт экенбиз. Өлгөндөн кийин баланча эстелиги, анан фонту, анан кийин жылдыгы, тою деп баштайт да. Анан мен муну эмнеге айтам? Эл тараза, эл сынчы дейт. Эл баалап билип айтып калган болсо, кийин эми барыбыз өлөбүз да бул жашоодон, кетебиз тиги дүйнөгө. Кеткен болсо, ошо аркамдагы мен артымдагы балдар, кыздарым, менин атам ошону кылган дегенде, сенин атаң Кыргыздын тарыхын акчага сатып берген. Ошо мисалы Украина сунуштаган контракт $500,000 3 жылга. Украинанын атынан чазын дегенде, жок, хорошо, Украинанын атынан чайын, Кыргызстандын желеги менен чайын десем болбой коюшкан да. Анан эгер акчага кылсам ошондой эле калып калат элем да. 3 жыл көз ачып канча өтүп кетет эле. Даже ошо Украинага барып келгенден кийин деле ошо Украина ошону сунуштагандан кийин Карганбек байке кабинетине чакырып алып, анан ошол жерден ушул сурооду берди да. Ташенер көрүнгөн эшикти каккылап спонсор издеп жүрдүң эле, 3 жылга эмнеге макул болбойдуң, көз ачып жумбачу деп. Анан айттым, Карганбек эке, кабыргасынан койгон суроо болду сизге. Машыгып жетишкен ийгилигим болсо мен макул болот элем. Бирок бул өнөрдү ушинтип түшкө аян берип, мана зато биздин эми аталарыбыз омийинде бата берип аткандан кийин эртеңки күнү көз өтүп кеткенден кийин мисалы балдар, кыздар, менин атам ушуну кылган, эми ар бир сыймыктанат да мисалы. Балдар, кыздар, менин атам ушуну кылган десе, сенин атаң Кыргыздын тарыхын $500,000 сатып берген деп колу менен көрсөтпөсүн деген ишке бардым. Карганбек эжем чындап айтканда ошол жерден көзүнө жаш алды. Караңыз, талантыңа тайсын депти. Ошондо Карганбек действительно көзүнө жаш алып ыйлады. Мыкты азамат байке болчу да. Мисалы үчүн ошонча жактан сунуш түшүп аткандарын билип туруп, Кыргызстандан ой мен өзүм эле сага спонсор болуп берейин дегендай кишилер чыкпы, такыр жок. Жок, мен сага спонсор болуп берейин дегем, жеке эле меники эмес, башка деле мыктылардыкын деле сага спонсор болуп берейин деген эч ким болгон эмес болуш керек. Бүгүнкү күндө эле ошол биздин спортсмендерибиз бүгүнкү күндө ийгиликтер менен сон ийгиликтерге жетишип атат.
ошо өздөрүнүн аттарын чыгарыш үчүн спонсор болот деп айтам да. Естественно, албетте баягы күрүчтүн шылтоо менен курмасы учет деп айтат го. Бирок эми бүгүнкү күндө действительно ошондой болуп атат да, колдоо көрсөткөндөр көп. Айтып атпаймынбы, ошол учурда ошол мезгилде ушундай мыкты адамдарыбыз болгондо көптөгөн сонун нерсе болот эле. Анан азыр эми шакирттериңизди тарбиялап атасыз, бирок Таш чайнардын ордун баса турган адамдар барбы? Аларга мисалы үчүн аян келбесе, алар кантип сиздин шакиртиңиз болуп атат? Мен ошо берилген батанын аягындын негизинде анан ошо биздин Кыргызстанда 7 область 44 район 25 шаарды бар жогун кыдырып чыктым. Өсүп келаткан жаштарыбызга, ошо мектеп курагандагы балдарга ошо концерттик программа кылып, бул жерден кандай мамиле, эмне кылыш керек, ата-энеге кандай мамиле, мугалимге кандай мамиле, спортко кандай неме кылыш керек. Бул мектепте балдар мындай да. Ата-эненин сөзүн күнү буга берет, биесине тута бербейт да. Мектепте мугалим сөзүн албетте угат, бирок берим кылса берим кылбайт. Анткени булар күнүмдүк кайталанчу нерсе да. Тажап кетишет. Тажап калышат. Тажап алса деле мындай көңүлүнө албайт. Башка жактан башка адам келип бир нерсени айтса, ошону неме уюп угушат да. Моундай кылат турбайбы? Мен да чоңойгондо ушу Таштенерде болом. Жолубузу мен да немелерде болом. Айсыл Тыныбекеде болом. Мен да моундай болом деп туруп спортсмен болом, штангист болом. Мен да ушундай чебер болом. Мен да журналист болом деп. Шуга немесин внимание алып калат да. Мен ушудан билем. Анткени мен действительно өзүм кичинекей балачак кезимде деле ушундай көп нерсеге ушундай кызыгат элем да. Анан баягы кыргызда дагы айтам, көптү билген билбейт, көптү көргөн билет депчи. Ошону көрүш керек, аралашыш керек. Зато сөз байлыгы болот, бар жок нерсенин баары ошо неме болот да. Үйрөнөсүң. Жашоо бул шахмат. Шахмат ойногондой эле. Шахмат ойногондой эле. Бирөөдү угасың, бирөөдүн бир сөзүн угасың, бирөөдүн бир кылып атканын көрөсүң, анан кийин ошонун баары өзүңө сабак болот да. Мисалы, кээ бирлери бар ушундай акыл насаат айтып, мындай бол, мындай кыл десе, жаман көрүшөт го, акылдуу бол, акыл үйрөтүп атат деп. Мен тескерисинче наоборот кайра сонун кабыл алам да. Анткени укпаганыңды угасың, билбегениңди билесиң, көрбөгениңди көрөсүң. Мисалы үчүн сиз дагы мындай кандай десем, ушунча шакиртти тарбиялап атып, кээде акча үчүн дагы аракет кылып жүргөндөрдү көрүп каласызбы? Эми азыр жаштар деген башка деп калышат. Ооба. Толтура. Бирок башында ошол шакирттердин мен ар бир жерден мисалы Токчайнар деген эң улуу шакиртибиз бар. Лейлек районунан Миңжарчы айылдын тургуну. Сапаралы деген азаматыбыз бар. Жалал Абад областы Аксыдан болот. Аны Мыкчайнар деп атап койгонбуз. Чачы менен фураларды, КамАЗдарды чачынын узундугу 10 сантиметр эле болчу. Ошо чачына байлап ошо фураларды сүйрөттүм да. Көлдөн Ринат деген азаматыбыз бар эле. Таластан Адилхан, мисалы буга чейин уккан болуш. 1 минутада 118 жолу отжимание жасайт эле. Бүгүнкү күндө ошо зомкогон чоң бала болду, ал ошондо 7 жаштагы бала эле да. Азыр деле барбы анысы? Бар. 1 минутада 118 жасайт эле. Баары таң калат эле да. Спецмашинада айдапчы. Кудай ошо эң кичинекей ошо өзүм уулум болду. Аты Амир. Ал ошо мен го спецке чыгып, дин өзүнө баягы Европага чыгып, университет тартылып көрсөтчү. Ал уулум ошо 5 жашында тоже мировой рекорд кылды да. Бүгүнкү күндө 13-кө чыгып калды. Ал дагы азыр кандай өнөрлөрдүн ээси болуп атат? Машиналарды сүйрөдү, бирок баягы адамдын көзү ташты жарат деген чын экен деп койдум да. Ошо мен да ошо көз тийген дейт, ошондон булдалар күнүгө Куран окушуп отуруп дарылашты да. Ошо канга сөөгү өтүп кеткен дейт. Анан ал балам да катуу ооруду. Анан ошондон токтотуп койгон элек да. Адамдын көзү жаман экен да, действительно. Көз тийгенде дарыгерлер больница эч нерсе кыла албайт экен. Уколдары менен шыкай берип, анан төрөмүс болот экен да. Ошол. Анан негизи ошол жубайыңыз ооруп калды беле, же өзүңүз ооруп атканда
тамды сатты деп чыгып калды эле да. Үйдү сатып анан Я салып аткан тамыбыз бар эле. Анан ошо Америкага барабыз деп ошо бар жогун сатып, эки ортодо акчабызды алда тийдик да. Анан ошо нервный стресс болду. Ошо мен 2 жолу инсульт алдым. Жубайым болсо, буга чейин маалым алган болсоңуздар керек. Азиз ошо көзүнө көрө албайт. Бирок Кудайга шүгүр. Бул Америкага ошо келинчегимди алып барып, ошо дарылатам деп неме алганбыз да. Так ошо. Эми убакыт өтүп кете берди. Бүгүнкү күндө ошо бир гана нерсе ошо балдар уже чоңойду, асты үйлөнө турган болуп калды, турмушка чыга турган болуп калды. Бүгүнкү күндө мен ошо иштеп тирилик кылып, ошо балдарыбызга үй алышыбыз керек, үйлөп жайлаганга. Анан ушу бүгүнкү күндө ошо урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев камчы кылышаевичтер айтат элем. Биз ошо биздин учурубузда ошо Европага чыгып жүргөн кезде сиздер болгонуңузда абдан колдоо көрсөтмөкмүн деп ойлойм. Бүгүнкү күндө деле көрсөтүп атасыздар. Ошо эң негизги көйгөй, жана сиз айткандай эмне көйгөй деп атпайсызбы? Ошо үй жагынан жардам берип койсо сонун болот эле. Анткени жаш 100-тün жарчы болуп калды, 51-ге чыгып калдык. Жаш өтөт экен. Эң негизги ошо көйгөй ошол эле да. Эгер колуңуздардан келсе, мүмкүнчүлүк болсо жардам берсеңиздер, терең ыраазычылык деп айтат элем да. Агай, мисалы үчүн сиз ушундай күчкө ээ болуп туруп, ал үйдү ушинтип алдатып жибердиңиздер суммасынча. Андан кийин үй алганга мүмкүнчүлүк болгон жокпу? Же баягы жубайыңыз да ооруп, өзүңүз да ооруп калган? Ошондой болуп калды да. Мен 3 жылдан ашып жатып калды. Келинчегим уже 20 жылдан бери ушундай азиз да. Болот, Кудайга шүгүр бар. Тыпырап чыкайсың, табасың, балдар ичинтесиң, эми меники эле эмес, албетте Баарыбыз да ошондой. баарыбыз да ошондой да. Дары-дармек. Болот эми Кудай буйрса. Жакшы нерседен үмүт үзбөйлү агай, буюрса. Болгон иштин баарын жакшылыкка дейли. Ооба, сөзсүз түрдө. Эми алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшсөңүз агай, кандай пландарыңыз бар? Аллага пландардан Кудай буйрса азырынча сыр болуп кала берсин. Ошо бир дүйнөлүк рекорд кылсак деп отурабыз. Кудай буйрса азыр пока неме айткандай машинаны техосмотрдон өткүзүш керек дегенде азыр бүгүнкү күндө да сол үчүн деп атабыз. Бирок көптөр эле айтып берет да, ошо ушинтип оор нерселерди сүйрөп мыкка берип анан оорукчан болуп калды деп. Жок, андай эмес да. Кудайга шүгүр, жок. Мен өзү кичинемден эле оорукчамын да. Чындап айтканда, бир бөйрөктүн алсалды 35 жыл болду. Мектепте окуп жүргөндө 10 класста алган. Буту болуп ооруйт, баш ооруйт. Кичинемден эле оорукчан болчу, бирок Кудай Таалам оорукчан кылып жаткызып койгон жок. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө кайра көрсөткүч өнөрлөр менен Кудай Таалам колдоп отурат. Мисалы үчүн сиздин шакиртиңиз болот эле, ушундай бир өзгөчө өнөргө ээмин деген адам келип сиз менен келишим түзөбү, договор түзөбү? Ооба. Толтура. Мен баламды анан үйрөтүп, бул нерсе үйрөтө турган нерсе болсо, действительно мектеп ачып туруп, Курс ачып салмаксыздар толтура киши. Булуң курстун баарын ачмактан, бул үйрөтө турган нерсе эмес да. Жанагы бүгүнкү күндөгү ошо чогулткан шакирттерим баардыгы ошо тубаса таланттар да. Тубаса таланттар. Буюрса ар бирин чакырып интервью алат окшойм агай. Кудай буйрса. Жана аттарын айтканыңыз эле. Эң биринчи эле чатагы жок. Эң биринчи эле мисалы ошо эң улуусу Амраев Абдыхалил деген агабыз. Баткен областы Лейлек району Миңжа центрі. Как раз мына студиямызда түз эфир кылып турбу, же кандай неме кылып туруп көрсөтсөңөр, ушул жерде бар жогун көрсөтүп берет. Резеткага токтот. Андай адам Венгрияда эле бир адам бар, бирок ал 1 минуттага чейин эле токту кармап чыдай алат да. Биздин токсойлорубуз резеткага вилканы саят дагы өзүнүн жылаңач денесине жылаңач тогусун уруп, өзүнүн денеси аркылуу тифаль, электроплитка бар жогун
кайнатып бышырып тура берет. Мынакей ушундай бир таланттар. Эң башкысы сага өзүңүз денсаулык болуңуз. Күнү түндө эмгектенип жатыпсыз, анын баардыгы буюрса кайтат деген ишеничтебиз. Буюрса. Анан мындай акыркы суроолордун бири болсун агай. Негизи эле ушундай бир жылдызы жанып турган азыркы учурдун жылдыздарына кандай кеңеш берет элеңиз? Жылдыз деме, мен башта айттым го. Таңдыры жылдыз билбейм. Мен үчүн баарыбыз жылдызбыз да. Жөнөкөй айтып атпайм баары. Анткени ар бир адам өзүнүн өнөрү менен жылдыз. Сиздики мына журналистика менен жылдызсыз. Бул жигиттики операторлук менен, камера менен жылдыз. Меники мисалы мына Кудай таалам берген мына жол менен баягы эл астына таанымал. Мен өзүмдү дагы эч кимде жылдыз деп эсептебейм да. Анткени Кудайдын астында баарыбыз бир тең, бир пендебиз да. Действительно. Чыныгы мен чын дитим мына жүрөгүм менен айтып атам да. Мен да жылдыз эмесмин, мен жылдызмын деген баарыбыз да жылдыз эмес дейм да. Анткени баарыбыз Кудайдын астында баарыбыз бир пендебиз да. Жакшы жооп болду агай. Чоң рахмат агай келип бергениңизге. Чоң рахмат Ушундай сизге бир жумуштарыңыз көп болосу да убакыт бөлгөнүңүзгө, өзүңүздүн көрөрмандарга жакшы сөзүңүздү айтыңыз, анан жыйынтыктайлы. Урматтуу биздин көрөрмандар жана Соло ТVнын көрүүчүлөрү, эмне демекчибиз? Баарыңыздарга чын денсаулык, узун өмүр, чексиз бакыт. Таңданайым, кечке көз эфир кылып отура бербей, кетүүгө келди го дейм убакыт. Эмне демекчибиз? Токчулук болсун, молчулук болсун. Эң биринчи Кудай таалам табигый кырсыгынан сактасын деп айтам да. Калган нерсени Кудай таалам пешенеге жазганы болот, тагдырга жазганы боло берет. Анан ар бир нерсени ордоруна адам өзү калчап кое берет. Эң биринчи табигый кырсыктан сактасын. Табигый кырсыкты биздин колубуздан эч бир келбейт да. Ошол чын денсаулык баарыңыздарга. Ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө кайрадан.